өтө резонанстуу болгон иш бар. Бул биздин Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Черкешев Текебаев боюнча. Мына менин алдымда 5 кагаз турат, 5 далил да, ушу жаңы жагдайлар боюнча. Бирок эми сиз бардыгын анализ кыласыз. Кыргызстандын ушул бүгүнкү демократияга өткөн тарыхында ушу парламент, негизги эле күч структуралары, негизги эле ар бир жарандын укугу боюнча Өмүрбек Черкешевичтин ат көтөргүсүз эмгектери бар да. Биз муну баарыбыз билебиз. Кандай болгондо дагы ошол кишинин ошол эмгектерин эске алып, мен ойлойм баарыбыз жардам кылып, ал кишини чыгарганга аракет кылышыбыз керек. Сиз өсүп келаткан генеральный прокурорсуз. Ана жашыңызда жаш бир топ, жаш мезгилиңизде генеральный прокурор болдуңуз. Иштериңиз да жакшы. Ушул боюнча өзүңүздүн пикириңизди бир туура жеткирип, коомго андан жардам бергенге даярсызбы? Сайдулла Камболотович, рахмат. Бүгүнкү күндө бул маселе коомчулукта талкууланып атат. Өзүңүз билесиз, жаңы ачылган жагдай боюнча бүгүнкү күндө тараптарда жогорку сотко берилген. Алар каралса керек. Анан ооба башынан карап чыгып, жардам бергенге мыйзам чегинде караганга даярбыз.